достор, бүгүн достор менен болгон көйгөйлүү мамилелер тууралуу бир аз айтып берем. Мен Айсул Алмаз, өзүм финанс адисимин. Бош убактымда Инстаграмда коомдогу көмүскө калган ойлорду күндөлүк кылып жазып бөлүшөм. Өзүм үй бүлөм менен учурда Канаданын Монреаль шаарында жашайм. Өткөн жумада Инстаграмда окурмандардан досторуңар менен мамилеңер жакшыбы, акыркы 2-3 жылда эң жакын досторуңар менен кадимкидей катышпай калдыңарбы деген сыяктуу сурам жол уюштурганда 400гө жакын ооба деген жооптор келди. Анын сураганымдын себеби мага окурмандардан дайыма эле сиз туугандар менен болгон, төгөй менен болгон мамилелер жазасыз, бирок менин тилекке каршы досторум менен болгондо мамилем начарлап баратат, убакыттын өтүшү менен өзүмдү ушунчалык жалгыз сезип атам. Эмне үчүн, балким мен деле көйгөй ушул болуп атабы, же мен дос күткөндү билбейминби деген сыяктуу суроолор аябай көп келет да. Анан бул нерсеге мен өзүмдүн жеке тажрыйбамды бөлүшүп койсом, балким кээ бирөөңөрдүн ушул суроого жооп табууңарга бир аз жардам болот деген үмүттөмүн. Мен акыркы 3-4 жылдан бери күндөлүктөрүмдө азыркы замандын пандемиясы, жалгыздык, белгилүү бир жашка келгенден кийин, өзгөчө 30 жашка келгенден кийин тегерегиңдеги адамдар менен өзүңдү кадимкидей мамилең үзүлө тургандай, толтура тегерегиңде толтура адамдар, туугандарың, досторуң, кесиптештериң деги койчу бир топ адам турса дагы өзүңдү баары бир жалгыз сезесиң, эч бирине мындай руханий жактан байланыш кура албайсың, керек болсо жолдош менен да мамиле кура албай калышың мүмкүн деген сыяктуу нерселердин баарын жазып бөлүшкөн сайын анан бул окурмандардын да жүрөгүнөн бир башкача орун алат окшойт да. Себеби биз баары бир замандашпыз да, адамдар бирдейбиз. Анан бир эле дүйнөдө жашап аткандан кийин көйгөйлөрүбүз деле белгилүү бир деңгээлде ушунчалык окшош. Анан ушулар жазган сайын дагы мага улам суроо келген сайын улам менин ичимдеги жараттар козголуп, анан улам эле жаза бердим да. Анан 30 жашка келип калганда мен өзүмдө менде мындай ойгонуу, руханий ойгонуу деп коет го, мындай мен киммин, ушуга чейин жашоомдо эмнеге жеттим, эмне кылдым, жакшы көргөн жумушумду иштеп атамбы, жакшы көргөн жерде жашап атамбы, жашоом мен 10 жыл мурун, 15 жыл мурун кыялдангандай болуп атабы деген сыяктуу мындай бир өзүңдү электен өткөзгөн бир кызыктай период башталат экен да. Анан меники ошол убакытта ошол бир 28-29 жашка туш келди. Анан ошол убакта дагы 29 жаштын акырында дагы биз Арыстан экөөбүз биринчи балалуу болдук. Анан ошол убакка дагы туш келип калды окшойт. Декреттик өргүлөдө отурдум, үйдө ончактай. Анан ушунчалык өзүмдү башкача бир жалгыз сездим да. Эмнегедир баягы тааныштарым, баягы досторум баардыгы менен эч бири менен мындай мамиле кура албай, эч бири менен мындай бир түшүнүшө албай, анан мамилем дагы үзүлгөнгө туура келди да. Анан мен өзүмдүн дагы кыялым дагы ушундай: эгер бирөө менин көңүлүмдү калтырса, эгер бирөө менин руханий абалыма шек келтире турган болсо, мен мамилелерди мындай кесип салам да. Андан кийин кайра кээ бир адамдар мисалы бирөө жаман сөз айтса деле, урушуп кетсе деле, мындай бир таарынышып кетсе деле кайра элдешип алып эле, же элдешпесе деле кайра эле бир баягы бир тууган элек да, тааныш элек да, дос элек да, бир убакта чогуу окудук элек да, чогуу иштедик элек да деп эле бир өзүнчө эле өз алдынча бир кечирген сыяктуу болуп эле барып мамиле кура беришет го. Мен ошондой адамдарга суктанам, бирок мен антей албайм да. Эгер бир адам менин руханий абалыма бир жолу шек келтире турган болсо, кайра мен ошол адам менен мамиле кура албайм да. Эгер баягы бир жолу отуруп кечиришип сүйлөшсөк деле, мен баары бир жолу көңүлүм калгандан кийин кайра жибибейм да. Билбейм бул жакшы нерсеби, жаман нерсеби, мен азырынча жообун таба элекмин. Бирок табигатым азырынча ушундай. Анан дагы бир буга дагы бир себеп: мен күндөлүктөрүмдү жазып бөлүшүп баштагандан кийин көпчүлүк менин тааныштарым, туугандарым, кыргызча түшүнгөндөр деп айтайын. Эми менин тааныштарым, досторум ар кайсы дүйнөнүн ар кайсы бөлүгүндө ар кайсы жерде жашаган үчүн, анан алар күндөлүктөрүмдү түшүнбөгөн үчүн, кыргыздар эле түшүнгөн үчүн анан анализдеп, анан мурун мисалы мен мисалы Айсул унчукпаган кыз деген сыяктуу мындай көп ойлорун айтпаган, жөн эле иштеп жүрөт, окуп жүрөт деген сыяктуу кыз катары көрө турушкан болсо, анан кийин мен күндөлүктөрүмдү жазып бөлүшүп баштагандан кийин анан жөн эле бирөө эмес, ар бир окуяга, ортобузда болгон мамилелерге, жашаган тажрыйбаларга карата өзүмдүн оюм бар, өзүмдүн ошолорду айта ала турган мындай бир эрким бар бирөө болгонум менин көпчүлүккө жаккан жок да.
бул нерсе менин мындай бир радикалдуу түрдө ойгонуу жашаганым, жашоомду такыр башка бир ракурстан карап баштаганым көпчүлүккө ыңгайсыздык жаратты да. Көпчүлүк мени мурда таанып көнүп калган ыңгайлуу бирөөнүн образынан чыкканым аябай тынчсыздандырды. Анан ошол убакта кадимкидей балким бул жазуулар менен күндөлүктөрүмдү жазуу менен бирге өзүмдүн дагы руханий абалым, руханий жактан өнүгүп, жанагындай эмоционалдык эле эмес, мындай бир адамдык моралдык жетилүү тууралуу ойлонуп баштаганымдын дагы бир себеби окшойт. Көпчүлүк тааныштарым өзүнөн өзү эле жашоомдон чыгып кетишти да, баары элечи мындай өзүнөн өзү эле чыгып кетишти. Мага таарынганын деле билбейм же эмне болгонун дагы билбейм. Анан мурда билип жүргөн, өмүр бою таанып жүргөн адамдардын эле мындай өз алдынча эле чыгып жашоомдон кетип калыштары мындай аябай оор тиет экен адамга. Анан жашоо ушул элеби, бүттүбү, мен жалгыз каламбы деген сыяктуу сезимдер мага аябай көп келди да. Андан кийин биз чет өлкөдө жашаганын да буга бирден бир себеби бар. Себеби мындай досторуң менен деле баары бир мындай мамиле куруш үчүн досторуң менен, туугандарың менен улам жолугуп туруш керек. Анан мындай сыр чечишип сүйлөшүш керек деген сыяктуу чогуу убакыт өткөрүш керек. Анан андай нерселер да болбогон үчүн анан узактан мамиле курган ушунчалык оор экен. Мен Түркияда дагы иштеп жүргөнүбүздө аябай жакын досторду күткөм. Анан бирок тилекке каршы мындай заман ушундай болуп аткан үчүн, өзүбүз башка өлкөдө жашаган үчүн, көрүшпөгөн үчүн, алар мисалы үйлөнүп атса бара албайм, балалуу болуп атышса бара албайм, көрө албайм. Ошондой эле менде бир жакшы нерселер болуп атса алар да келе албайт дегендей. Анан мындай анда-санда эле туулган күндө эле куттукташып кала турган адамдарга келип калат экенсиң да. Анан ошол досторуңду сагынасың. Анан бул табигый нерсе экен. Анан дагы адам дагы өзү дагы мындай өз алдынча өзүнүн жашоосун кургандан кийин да, жашоого болгон көз карашы дагы өзгөргөндөн кийин, мурун мисалы белгилүү бир адамдар менен, белгилүү бир чөйрө менен кызыккан, түшүнгөн, ойлонгон нерселериңер, мындай жашоодогу белгилүү бир ишеничтерге карата көз караштарың, жашоо образың бир боло турган болсо, ал улам чоңойгондон кийин, өзүңдү таанып баштагандан кийин ошол чөйрөгө өзүң баары бир эле кошула албай калат экенсиң да. Ушундай сыяктуу сезим болду. Анан чындап ушунчалык бүттү, ушундай мен өмүр бою ушундай мага чоочун адамдар менен карым катнашта болгонмунбу деген сыяктуу да суроолор келет экен. Бул аябай оор сезим, бул радикалдуу ойгонуунун руханий жактан өсүп баштаганын, моралдык жактан жетилип баштагандын бир өтө бир жогору жактагы бир тепкичи да. Сен өзүңдү мындай кадимкидей сага коом, бала кезинден ата энең, коом, өзгөчө бизге айымдарга тарбиядагы кызды 40 жерден тыйыш керек, анан кыз мындай болуш керек, жоош болуш керек, созулган керек деген сыяктуу тарбиялар дагы биздин үстүбүзгө ушунчалык мындай бир ичибиздеги рухубузду, ичибиздеги үнүбүздү басып, анан сыртка көргөзө турган жакшы кыздын образын, идеалдуу, үлгүлүү кыздын образын жаратуу үчүн бир эго жаратып алганбыз да. Анан ошол эгоңду кадимкидей тери сыйрыгандай, улам бир жана күйүп калгандан кийин терең сыйрылат го, ошол сыяктуу улам сыйрып отуруп, анан кадимки өзүңө жакындап баштайт экенсиң да. Анан ушул сезимдерди улам бир терилериң сыйрылып отуруп, анан өзүңдү бир тааныгандан кийин, таануунун дагы бир сонун тепкичи бул тегерегиңдеги адамдар менен баягыдай байланыш кура албай калат экенсиң. Бул жерде менин күнөөм жок же менин тегерегимдеги адамдардын күнөөсү жок. Болгону башка тарапка өсүп кетет экенсиң. Бул нерсени абдан нормалдуу түшүнүп катары караш керек экен да. Анан дагы мен кичинекей кезимде, мисалы мамам айтчу да, мен ой, ушундай биз өмүр бою чогуу болобуз, мен сени ушунчалык жакшы көрөм деген керек болсо ар бир жүрөгүңдө болгон ар бир нерсени бөлүшкөн ушунчалык жакын досторуң дагы кийин сен өзүң өз алдыңча болуп кеткенден кийин чоңойгондон кийин алардын көбү эле калат Айсулуу деп айтчу да магачы. Анан ал нерсени көп түшүнчү эмесмин, мен эмнеге калат депчимин, кантип эле сен ушундай нерсени айтасың деп мен мамама көп ишенчү эмесмин. Анан көрсө бул аябай бир законченемдүү табигый көрүнүш экен. Адам чоңойгондон кийин чын эле сенин тегерегиңдеги мурда билип жүргөн адамдарың сага кадимкидей чоочун болуп калат экен. Мисалы бир кездерде деле аябай ашык болуп үйлөнгөн бирөө деле анан жашоо баары бир экөөң эгер бир тарапта мамилеңди куруп, чогуу
бир багытта өспөсөң мындай түгөлүп деле эки башка адам болуп, мисалы 40 жаштага келгенде такыр эки башка адам болуп, эки чоочун кишилердей болуп өсүп калат го. Ошол сыяктуу анан бир үйдө жашаса деле, бир төшөктө жашаса деле мындай эки башка адам болуп калат го. Ошол сыяктуу достор менен деле мамилең ажырап калуусу толук мүмкүн экен. Бул жерде эч кимди күнөөлөп кереги жок. Мени көрө албай, мага тандашты ал эле бул эле деп дагы бирөөлөрдү дагы сындап, анан бирөөлөрдү дагы күнөөлөп кереги жок экен. Болгону ушул абалды мен да чоңойдум, ал дагы чоңойду. Анын баалуулуктары башка, менин баалуулуктарым башка. Менин жашоодон күткөн максат тилектерим менен анын жашоодон күткөн максат тилектери шайкеш келбейт. Макул деп анан мен үчүн кээ бир адамдарды кое берүү, жашоомдон чыгарып салуу мындай аябай оор болду. Себеби сен көнгөнсүң да адамдарга мындай. Бизде дагы көпчүлүктөр айтышат мындай дос катары эле ооба анын досу деген сыяктуу мындай бир коомдо көп деле мындай ал жакын адам катары көрбөгөн сыяктуу дос калат деген сыяктуу түшүнүктөр менен чектеп коюшкан. Бирок дос дагы сенин бир туугандарыңдай эле мындай жакшы көргөн, чындап жакшы көргөн адамдар болот да. Ал адамдардан дагы айрылуу, өзүнчө такыр башка адамдар болуп өсүп кетүү бул абдан законченный нерсе экен. Анан ошон үчүн эгер ошо айрылуу убактысында өзүң жалгыз сезип аткан убактыңда өзүңдү чын эле чындап мындай кайгыргың келип атса, кайгыруу дагы керек экен. Мен ошол нерсеге өзүмдү күнөөлүү сезгендей, мындай өзүмдү деле күнөөлүү дегенде деле эмес, мындай бир эмнени күнөөлөп атканым деле белгисиз. Себеби бул сезимдерди мындай убакыт өткөнгө чейин анан өзүңдү сыртыңдан карап анализ жасаганга мүмкүнчүлүгүң болгонго чейин билбейт экенсиң да. Анан башта аябай кайгырып, эмнеге ушундай, эмнеге мени көрө албайт, эмнеге менин ийгиликтериме кубанбайт деген сыяктуу сезимдер болуп эле ушундай аралаш сезимдер боло берчү. Анан азыр ойлоп көрсөм, анын деле менин ийгилигиме кубанып эч кандай кереги жок экен. Мен жасап аткан, өзүмө жасап аткан жетишкендиктерим, максат тилектерим баардыгы мен үчүн. Бул дүйнөгө жалгыз төрөлүп келгем, анан кайра жалгыз эле өлүп кетем деген сыяктуучу. Анан эң негизгиси ошол кайгыргың келип атса, ошол убакта өзүңө уруксаат берип, ошол эмоцияларды да жашатып, бир канча жума болобу, бир канча ай болобу, анан толук жашап бүткөндөн кийин, анан толук кайгырып бүткөндөн кийин, ошол эмоциянын баарын жашап бүткөндөн кийин, анан жүрөгүңдүн ошол нерсени бошотконго мүмкүнчүлүгү болот да. Анан бошотот да, кадимкидей бошотот экен. Азыр мисалы мен эч кимди сагынбай калдым. Бир убактарда жакын жүргөн адамдарым менен эмне үчүн азыр ушундай жат киши болуп калдык деген сыяктууга таң калбай калдым. Бул абдан законченный нерсе экен. Азыр көчөдөн көрүп калсам макул учурашып коюш мүмкүн, бирок андан ары мамиле болобу? Жок. Ошондой нерсе да. Анан бул видеону көрүп жаткан болсоңор, эгер азыр ушул тапта досторуңар менен ажырашып, досторуңар менен тил табыша албай турган болсоңор, эң негизги нерсе бул жерде жан соолугуңду караш керек да. Ошол жерде мисалы энергияны эмнеге деп анан ыдырап аткан мамилени аябай оңдогонго аракет кылбай, мындай тескерисинче өзүңдүн ичиңдеги эмоцияны жашаганга дагы мүмкүнчүлүк берүү керек экен, анан убакыт берүү керек экен. Себеби мамиле деген дайыма төгөй менен болобу, тууган бир тууган менен болобу, мамиле деген дайым эки тараптуу, эки тараптын тең 100%дан өзүнүн ичине салып, мен ушул мамиленин мындан ары жүрүп кетүүсүн каалайм дей турган нерсе. Анан эгер мисалы сиз эле дайыма чарпылып, сиз эле дайыма аракет кылып ушул достугубуз жашасынчы деп аткан болсоңуз, эгер каршы тараптан дал ошондой жооп келбей турган болсо, менимче убароо болбой эле коюш керек да. Эгер мамиле жашай турган болсо, мамиленин болуусун каалай турган болсо, эки тараптын тең каалаганы абдан маанилүү. Анан мектептеги же кенедей бакчадагы балдар болбогондон кийин баарыбыз чоңбуз, убакыттар, эң негизгиси кубатың тар, ден соолугуң тар, сенин амандыгың, сенин жан соолугуңдун чыңдыгы, ден соолугу, дениң сак болгон, сенин бакубатта жашап, мындай көңүлүң тынч болгонуң, жаның, кара жаның эле эмес, сени чындап жакын адамдарыңа абдан керек. Бул сенин жолдошуң, бул сенин балаң, бул сенин энең жана бир туугандарың. Эгер бул туурасында да кошумча суроолоруңар болсо төмөндө жазгыла. Мен жан соолук темасында дагы бир канча видеолордо буларды дагы бөлүштүрүп айтып берем. Мени менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.